20-кылымдагы Кыргыздын залкар обончусу, аткаруучусу, ырчысы, композитор Кыргыздын музыка дүйнөсүнө өзүнүн обондору менен, ырлары менен жаркын из калтырган Рыспай Абдыкадыровдун жаркын элесине арналган Ырдайлы Рыспайдын ырларын аттуу кароо сынак болуп өттү. 2020-жылдын 9 февралында Кыргыз Республикасынын белгилүү обончу, ырчы, аткаруучу жана композитору Рыспай Абдыкадыровдун жаркын элесин эскерүүгө арналган Москва шаарында эмгектенип жаткан таланттуу мекендештерибиз арасында Ырдайлы Рыспайдын ырларын аттуу кароо сынак болуп өттү. Босоодон кирген элди нан борсогу менен жылуу тосуп алышып, Кыргыздын ала тоосундай бийик болуп жүрүшсүн деп ага-инилерге калпак кийгизишип, эже-сиңдилерге жоолук салышып, куттуу үйдөн курт чыкпайт дегендей Кыргыздын жакшы бир салты менен башташты. Көргөндө көз кубандырган ак элечек апалар, улуттуу кийимдерди кийип келишкен кыз жигиттер залдын көркүн ачып отурушту. Элчи Аликбек Жекшенкулов кыргыз маданиятына, анын ичинде кыргыз музыкасына өчпөс из калтырып кеткен Рыспай Абдыкадыровдун чыгармачылыгынын өзгөчө стилин, адамдык жогорку сапаттарын белгилөө менен Ырдайлы Рыспайдын ырларын аттуу кароо сынактын уюштуруучуларына, сынактын катышуучуларына терең ыраазычылык билдирип, элчиликтин ыраазычылык каттарын тапшырды. Мен ойлойм, бул кишинин музейи жалаң Каракулжада эмес, Ошто да болуш керек, Бишкекте да болуш керек. Анткени бул кыргыз элинин мурасы, кыргыз элинин байлыгы. Ошол булардын чыгармачыл жанагы инсандарды айтып кеткен биздин келечекке чоң жакшы таасир бере тургандай чыгармалар. Чоң рахмат силерге. Барыңарга ийгилик. Ыр майрамдын катышуучуларын колдоо иретинде Москва шаарында кыргыз диаспорасынын коомдук уюмдарынын жетекчилери, активисттери катышты. Ошондой эле жогорку кеңештин экс-депутаты, жогорку соттун экс-төрагасы Курманбек Осмонов, Москва шаарындагы Рыспай клубунун жетекчиси Эркен Кырбашев катышып, жакшы каалоо тилектерин айтуу менен Рыспай атабыздын замандаштары ал кишинин кайталангыс, залкар талант экенин баса белгилеп эскеришти. Анан 2 жыл өтүп, анан 1 жыл калып кеткенден кийин максат экенин уруксаты менен жоопкерчиликти мен өзүмө алып, мына ушул күнгө чейин өткөрүп келдик. Анан мына жылдан жылга клубдун деңгээли өсүп, мына бүгүнкү күндө мына аябай жаштарыбыз бир убакта 2000-жылдан 2010 жылга чейин бир анча-мынча гана бир саналуу аксакалдар аккордеон ойнобосо, аккордеон деген бул калып кетти эле биздин жүрөктөрдү оорутуп. Мынакей эми бүгүнкү күндө өзүбүз күбө болуп атабыз, Кыргызстанда да, бул жакта дагы. Мына эми анын ичинен Рыспай Абдыкадыровдун клубу тууралуу айтсак, мына 1994-жылдан 1919 жылга чейин Жалал Абад областында активдүү иштеп келе жатат. Кыргыз эли талантка бай, өнөр баалап баккан эл экенине шек жок. Жалпы 32 конкурсант катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашып, Рыспай Абдыкадыровдун ырларын Москва шаарында жаңыртып, барган элдин көңүлчерин жазып ат салышышты. Кароо сынакка Россиянын башка шаарынан да келип катышканы белгилүү болуп, атайын Кыргызстандан угуп келип катышкандар да болду. Сынактын жыйынтыгында Гран-прини Ибраимов Алмаз 20 000 рубль жана телевизор. Биринчи орунду Тотоев Алтынбек 15 000 рубль жана кол саат. Экинчи орунду Кубанычбек Өмүршер 10 000 рубль жана кол саат. Үчүнчү орунду Дүйшөналиева Жаркынай 8 000 рубль жана кол саат. Жана ошондой эле кийинки 3 орунга да кызыктыруучу акчалай сыйлыктар тапшырылды. Бүгүн ушул жерде Москва жергесинде эмгектенип жаткан биздин жалпы кыргызстандык таланттуу инсандарга, каракулжалык биздин маркум айтылуу, биздин обончу, аткаруучу, биздин сыймыгыбыз Рыспай Абдыкадыровдун жаркын элесине арналган Ырдайлы Рыспайдын ырларын аттуу конкурска катышып, баш байгени жеңип алдым. Негизи менин кааларым бардык бизди уккан элге, жалпы катышуучуларга ден соолук, ийгилик. Ошондой ушул жерде уюштурган жалпы уюштуруу жамааттарына бардыгына ыраазычылык айтмакмын. Жалпы эле ырдаган эмеги кароо сынакка катышкан катышуучулардын эмгеги так бааланды деп ойлойм. Рахмат сиздерге, ушу өнөрүбүз өлбөс өчпөс боло берсин. Ыраазычылык айтам ушул. Буга чейин ырдап жүргөмүн өзүм. Көпчүлөрдү ырдап жүргөм. Көпчүлөрдү аңа ырдайм. Мен эң биринчи өзүм жактырып, өзүм сүйүп ырдаган ырларым ушу Рыспай Абдыкадыровдун ырлары болот. Өзүм чындыгында өзүм ишенгенмин бул жеңишке жетишем деп. Буюрса жакшы, ойдогудай. Өзүңүздөр бүгүн көрүп, күбө болдуңуздар. Biz Rıspay ekeni minen koşu ança
жакшылыктарда чогуу болуп, ал кишинин көп жакшы насаат сөздөрүн угуп калганбыз да. Ошондук үчүн бул кишинин көзү 95-жыл өтүп кеткенден кийин биринчи жолу ошол райондун акими менен биргеликте ошол Майлыбашевдардын үй бүлөсү кошулуп 97-жылы ушул Рыспай Абдыкадыров агабыздын киндик кан тамган жеринде чоң деңгээлде biz мааракесин өткөргөнбүз. Биринчи жолку Кыргызстан боюнча биринчи жолку ушул конкурстун өткөргөнбүз. Анан эми азыр сиздер айтып атасыздар, чындыгында кыйынчылыксыз ийгилик жаралбай койбойт. Ооба, бул ишти баштаганда чындыгында үй бүлөдө башкаларда мага суроолор болуп атты. Мынчалык өзүмдү кыйнадым деп. Мен өзүмдүн ошол тажалдыгымдан ушул ишти аягына чыгайын деп күн түн уктабай, өзүмдүн жанакы демечи болгон балдар менен бизге ушул уюштурган мага колмо кол тоңкут болгон жигиттер менен кыздар менен аябай чоң иштерди жасадык. Мына Кудай кааласа жакшы ниет жарымдалат деп конгондой өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына бүгүн биз ошол ойлогон максатыбызды 300-гө ашырып алып, кыйла өзүбүздү жеңилдетип калдык. Анан кийин мына айтып атасыздар, калыстар тобу боюнча мен ошол башында эле билгемин, башкалардан айырмаланып туруп, кийинкилерге биз бир мындай мисал бололу деп туруп, биз калыстар тобунан суранганбыз. Африкадан келген кыргызбы, Америкадан келген катышуучубу, ошонун бардыгына тең сиздер калыстыкты туура кылып берсеңиздер, биздин көрүүчүлөр коомчулук ыраазы болгудай болуп туруп калыстык болот деп сураны керек. Иш-чара Москвада кыргыз диаспорасынын Каракулжа коомдук уюму тарабынан уюштурулду. Уюштуруу иштеринде кыйынчылыктар тууралуу айта турган болсок, менин жеке пикиримде эч кандай кыйынчылык болгон жок. Анткени Рыспай Абдыкадыров атабыз бул бир эле Каракулжа элинин кулуну эмес, бүтүндөй кыргыз элинин кулуну. Анткени Рыспай Абдыкадыров атабыз кыргыз маданиятынын сахнасында 20-кылымдын өтө чоң революция жасаган чоң феномени десек жаңылышпайбыз. Ал эми демөөрчүлөр боюнча токтоло турган болсок, жалпы каракулжалык, дагы айтканда Москва шаарындагы Каракулжа коомунун жалпы мүчөлөрүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Айымы мырзасы жамааттарыбыз жапатырмак биримдикте жардам берип, демөөрчүлөрдү колдоп, топтоп чогулттук. Анан эми албетте жеке демөөрчүлөр болду да, алардын ар биринин атын атай турган болсо көп убакыт кетет. Андыктан жалпы демөөрчүлөргө дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Тапкан ташканыңыздарга Аллах Таалам береке пайызын берсин. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Ашур Мамалатипов, Москва шаары, Супара каналы, 2020 жыл.